Манас улуттун сыймыгы. Жалпы кыргыз эл урматтап аздектеген кол тийгис улуу түшүнүк. Мындан улам Манас айылын жаңыртып курууга келгенде уюштуруучулар кийин өкүнүп калбас үчүн көпчүлүктүн оюн угуп, арасынан эң мыкты долбоор идеяларды тандап алсак деп жатышат. Кандай гана маанайда болосун, кандай гана жагдайда болсун, жалпы улуттун сыймыгы болгондуктан ал жалпы улуттун элегинен өтүш керек. Бир-эки адамдын же бир уюм түзүп аткан болсо, маселен, ушул Манас айылы комплекси түзүп аткан болсо, Манас айылынын комплексиндеги жамаат эле комиссия болуп карап кое турган нерсе эмес. Бул жалпы кыргыздын элегинен өтө турган нерсе болуш керек да. Кудай буюрса, жалпы эл сыймыктана турган, мактана турган, жөн эле бир дубалды тургузуп коюп, эстелик кылып кайтып кетпестен, ал кайра кызмат кыла турган нерселери менен кошо курсак деген ниетибиз бар. Эми Манас дүйнөсүнө салымымды кошот элем деген изги ою, тунук тилеги бар азаматтар күнү-түнү уктабай изденип, өзү гана эмес бүткүл кыргыз эли сыймыктана турган эмгекти жаратканга салым кошкудай мүмкүнчүлүк турат. Ой өрүшү күчтүү архитектор, сүрөтчү, скульпторлор ушундайда сынакка катышып, анык талантын, чыгармачылыгын көрсөтүшсө болот. Байгеси 3 миллион сом, биринчи орунга 1,5 миллион сом берилет, экинчи орунга 1 миллион сом, үчүнчү орунга 500 миң сом. Мен айтарым, конкурс болгондо ар кандай ойлорду да угуш керекпиз. Анткени бул Манас айылы жалаң эле Бишкек эмес, элге сыймыктанган биздин рухий маданияттын борбору болгону деген ой чечимдер бар. Сынактын негизги талабы эпостун ичиндеги окуяларга жана кыргыз элинин асыл баалуулуктарына доо кетирбеш керек. Манас айылы маани магыз жагынан көркөм, жагымдуу гана болбостон бир көрсөм деп кызыккандарды, туристтерди магниттей тартып, материалдык жагынан өзүн актап турса андан жакшы дешет. Эстелик болуп, же болбосо имарат болуп гана туруп калбастан, ал өзүн өзү каржылай турган, өзүн өзү бага турган функцияларды аткарса деген ойдобуз. Бирок бул нерселер менен биздин оюбуз Манас айылы бизнес чөйрөгү айланып келбестен, улуттун иденттүүлүгүн да казалай турган, аныктай турган, улутту улут кылып кармап кала турган жаңы бир көз караштар чыкса деген ойдобуз. Эскиздик долбоорлордун сынагы 6-июндан 5-июлга чейин уланып, бир ай ичинде 12 адамдан турган комиссия мыктынын мыктысын тандайт. Комиссиянын курамына манасчы, сүрөтчү, тарыхчыдан тарта маданият менен курулуштун маани магызын түшүнгөн эксперт адистер кирди. Тариел Чуңгулов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.